Аллаңыз зимний баллондар күйүп кетиптир. Болду, тартпай кала достор. Төө ашуудагы туннель мал менен жабылып турат. Бул тууралуу Өзгө жок кырдаалдар министрлиги билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча туннель бүгүн саат 15:25 тарта мал менен жабыла баштады. Ал номер 9 жол тейлөө ишканасы тарабынан жүргүзүлгөн тазалоо иштерине байланыштуу. Кийинчерээк кошумча маалымат берилет. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Футбол. Биринчи бөлүк 2-0 эсебинде Иран курамасынын пайдасына аяктады. 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын квалификациялык 3-раундунун алкагында өтүп жаткан Кыргызстан менен Ирандын футбол курама командаларынын беттешинин биринчи бөлүгү аяктады. Биринчи бөлүк 2-0 эсебинде Иран курамасынын пайдасына аяктады. Оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков стадионунда өтүп жатат. Ага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү жана күйөрмандар келип, Кыргыз курамасын колдоого алышууда. Эске салсак, Кыргызстандын улуттук курама командасы Иран, Катар, Бае, Түндүк Корея жана Өзбекстандын курама командалары менен биргеликте А тайпасында жайгашкан. Кыргызстандын алгачкы беттешин 5-сентябрда Иранга каршы ойноп 0-1 эсебинде утулган. 10-сентябрда Өзбекстанга 2-3 эсебинде жеңилген. Ал эми 15-октябрда Түндүк Кореянын оюнчулары 1-0 эсебинде жеңген. 14-ноябрда Бириккен Араб Эмираты менен ойноп 3-0 эсебинде Кыргыз курамасы жеңилген. Садыр Жапаров футбол боюнча улуттук кураманы колдоп стадионго барды. Президент Садыр Жапаров футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасына Иран курамасы менен беттеште колдоо көрсөтүү үчүн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, мамлекет башы менен бирге стадионго жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров барышты. Беле кетсек, бул иш-чара өлкө жетекчилиги спортту өнүктүрүүгө жана улуттук командаларды колдоого олуттуу маани берерин дагы бир ирет айгинелейт. Садыр Жапаровдун кыргыз футболчуларын колдоо үчүн беттештерге келиши жакшы салтка айланды. Бүгүнкү оюн Кыргызстандын курамасына жеңиш алып келерине ишенебиз деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кыргыз курамасынын экс-капитаны Азамат Байматов карьерасын жыйынтыктады. Футбол боюнча Кыргызстан курамасынын мурунку капитаны Азамат Байматов өз карьерасын жыйынтыктады. Бул тууралуу бүгүнкү Кыргызстан Иран беттешинин алдында белгилүү болду. Палестинага жардам. Кайрымдуулук фондунун жетекчиси ири каражат ордоого шектелүүдө. Казакстандын кайрымдуулук фондунун жетекчиси Перизат Кайрат ири каражаттарды ордоого шектелүүдө. Казакстанда биз биргемиз Казакстан аттуу кайрымдуулук фондунун жетекчиси Перизат Кайрат Палестинага гуманитардык жардам катары чогултулган 200 миллиондон ашуун теңгени $400 000 жакын ордоого шектелүүдө. Бул тууралуу Казакстандын финансылык мониторинг агенттиги кабарлады. Агенттиктин маалыматы боюнча Перизат Кайрат буга чейин 2023 жылдын жазындагы селден жабыркагандарга казакстандыктар тарабынан которулган 1,5 миллиард теңгени ыйгарып алган деп айыпталган. Жеке керектөөлөр үчүн коротулган каражаттар. Финансылык мониторинг агенттигинин 16 ноябрдагы билдирүүсүнө ылайык Перизат Кайрат 2023 жылдын ноябрында Палестинанын тургундарына жардам берүү максатында каражат чогулткан. Бирок декабрь айында ал чогултулган акчанын эсебинен Астанадагы элиталык Сенсата Плаза турак жай комплексинен 49 миллион теңгеге 3 бөлмөлүү батир сатып алган. 30 миллион теңгеге Mercedes-Benz 504
унасын сатып алган. Бир бөлүгүн Бириккен Араб Эмираттарында Rolex, Prada, Fendi сыяктуу брендтердин зер буюмдарына, сааттарына жана кийимдерине сарптаган. Камакка алуу 16 ноябрда Астанадагы тергөө соту Перизат Кайратты 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Кайратты шектүүгө карата камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын санкциялоо тууралуу өтүнүч канааттандырылды. Илгерки жасалган мыйзамсыз аракеттер финансылык мониторинг агенттиги ушул жумада Кайратка байланыштуу жаңы фактыларды ачыктады. Агенттиктин маалыматына ылайык, ал жазгы селден жабыркагандар үчүн чогултулган максаттарга пайдаланылган. Астанадагы 4 элиталык турак жай комплексин батирлерди сатып алуу, Mercedes-Benz Хавал үлгүсүндөгү кымбат баалуу автоунааларды сатып алуу, кымбат баалуу буюмдарга, анын ичинде люкс класстагы кийим кече жана зер буюмдарга каражат сарптоо.